Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, экономикаға аткаруу бийлиги жүктөлгөндөн кийин ошол эки экономикадагы болгон көрүнүштөргө, ошого жат көрүнүштөр болсо, ошону жокко чыгарууга, жакшы көрүнүштөр болсо, ошону алдын ала мындан ары алып кетүүгө аткаруу бийлиги милдеттүү. Биз ошого жараша мыйзамдарды иштеп чыгып, сиздердин карооңуздарга алып келип атабыз, урматтуу депутаттар. Бул биринчи жолу мыйзам кирген жери жок, казино боюнча. Сиздер Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу бул мыйзамды кабыл алган жериңиздер жок. 2004 жылы кабыл алынган биринчи жолу. Андан кийин 2006, андан кийин 2008 кабыл алынган. 2000ден 2005ке чейин Адахан Кимсанбаевич экөөбүз законодательный собранияда иштегенбиз. Ошо мыйзамды кабыл алып берип, андан кийин казинонун баары Татнакай, Бишкекте иштей баштаган. Лицензиялардын баарын берип иштеттирип, талай депутаттар ошол жака барып, талай кишилер ошо ойноп, жыргап жүрүшкөн. Анын ичинде депутаттар дагы бар эле да. Анан 2006дан 2010го чейин мен министр экономики, аягында биринчи вице-премьер болдум. Адахан Кимсанбаевич вице-премьер, госсекретарь, секретарь Совбеза болуп иштеди. Ошол убакта эки жолу мыйзам кабыл алдык. 2006 жылы кабыл алдык, анан 2008 жылы кабыл алдык. Анан азыр мына 2011 жылы тарыхын мен айтып бердим сиздерге, урматтуу депутаттар. Автоматтык ошо ойноп аткан автоматтарды школдун тегерегине толуп кетти да, анткени Казакстанда жабылган ошол убакта. Биз ошо автоматтарды токтотобуз деп отуруп, аягында саясатташтырып кетип, казинонун баары жабылсын деп жабылып, бирок ошол эле күнү Казакстанда булардын баары ачылып, Россияда ачылып, алардын баары өзүнүн экономикасына боло турган салымдарды, жумуш орундарынын баарын түзүп кетти. Мына бул жерден урматтуу бир депутат айтып калды, бул жерде күчтөр бар деп. Урматтуу депутат Эмил Жамгырчиев айтты. Сөзсүз түрдө бар. Ким эле Кыргызстанды бутуна туруп кетсин дейт. Мен миллиард деп дегенде эмне дейин? Миллиондордун баарын эсептейинби? 403 миллиард сомду сиздер мага бекитип берсеңиздер. Анда миллион деп сүйлөйт, миллиарддын ордуна. Эгерде экономикада, математикада миллиард, триллион деген болсо, триллион деп айтам да. Буюрса, ички дүң продукциябызды триллионго жеткизебиз, жакынкы 1-2 жылдын ичинде. Анда келип триллион деп айтам. Мен ошого жооп берем да. Урматтуу депутаттар, сиздердин атыңыздардан ушу конституция жазылып атканда мен конституциялык кеңешменин мүчөсү болгом. Ошондо атайын жазып кеткенбиз. Эгерде парламенттин ичинде кайсы бир себептер менен Акбөкөн Дүкөнүчкө чоң ыраазычылык билдирем, регламенттин тегерегинде чыр-чатак чыга турган болсо, же болбосо регламент кабыл албай калына турган болсо, анда ушу конституция түздөн түз Кыргызстанда иштейт. Конституциялык парламенттин ичинде кризис болбосун деп, дээрлик көпчүлүк менен мыйзамдар кабыл алына берет деп. Мен ошондуктан ушу сунушту толугу менен туура деп эсептейт элем, мурунку депутат конституциялык кеңешменин мүчөсү катары. Калгандарын болсо, урматтуу депутаттар, мен сиздерге ойлоп атам, эртең дагы бөлөк мыйзамдарды алып келебиз. Мына легализация амнистия капиталов деп. Аны дагы сиздерден суранабыз. Ушуну колдоп берип коюңуздар. Анткени качанка чейин эле кыргыздар бири-бирибизди чукуп эле, кылмыш ишин козгоп эле, баарын жайлап эле, баарын эле коркута беребиз. Экономика менен дагы алек болойлу да. Экономиканы дагы астыга, урматтуу коллегалар, астыга жылдырайлы. Мен дагы оппозицияда болгом, балким анчалык катуу оппозиционер болбосом керек. Мыйзам катары жазып, мыйзам менен дагы бизге да кылмыш иши козголуп, бизди да камайбыз деп жетелеп барып, ошондой коркуткандар болгон. Оппозиция болуш өтө кыйын, жооптуу, бирок баарыбызды бириктирген кыргыз жери, бул бир эле кыргыз жери бар, Кыргыз Республикасы бар. Бир эле кыргыз эли бар, бир эле конституциябыз бар. Бүгүнкү күнү шайланган, иштеп аткан бир эле президентибиз бар. Буюрса алдыда далай шайлоолор турат. Дагы кимдин пешенесине жазылды президент болот деп, дагы кимге председатель кабинета министров болот деп жазылды, Кудай өзү бир билет. Жараткан өзү билет, каякта жерди түрө кылат, каякта суу каптатат, кимди бейишке киргизет, кимди тозокко салат. Ал эми биздин функциябызга кирбейт экен, канчалык биз кыйын болсок дагы. Ошон үчүн намаз окуп, кечирим сурап,
билип билбей калган күнөөлөрүбүздү ошентип жүрөбүз баарыбыз тең эле. Балким азыр ушул жашка келген 60ка жакындап калдык. Ойлорубуз өзгөрүп калганысы мүмкүн болушу. Бирок кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, экономиканын кызыкчылыгы үчүн бул эми шайлоо учуру эмес. Мен сиздерден суранып кетем, урматтуу депутаттар. Биздин бөлөк өлкөлөргө караганда бир гана конкуренттик астыга чыгып кете турган мүмкүнчүлүгүбүз бул туризм. Грузияны карап көрүңүздөр. Мына Грузияга суктанабыз баарыбыз тең. 2006 жылы урматтуу Адахан Кемсебаевич вице-премьер болуп турганда биз Грузияга барып келгенбиз. Саакашвилиге жолугуп. Азыр мына Грузия 2,2 миллиард долларды тартып барып, туристтердин барын тартып барып, бюджетине 80 миллион, 70 миллион деген долларларды алып атат. Жаныбыздагы Армения ачты. Менен Филиппин калгандарын барын айтпай эле коеюн, урматтуу коллегалар. Ар бир кичинекей өлкөлөр жанталашып атат. Кичинекей шанс болсо, 1000ден бири болобу, миллиондон бири болобу, ошону колдонуп, өзүнүн экономикасын оңдоп кетейин деген абдан чоң конкуренция болуп атат. Анан ушундай конкуренция болуп атканда, ушундай мыйзамдар бул жеке эле бул эле мыйзам эмес. Мындан башка дагы мыйзамдарыбыз бар. Биз ушуларды сиздерге алып келип турабыз. Урматтуу коллегалар, сиздерди ошону колдоп берет деп мен ишенем. Рахмат.